Mecit'te adamların ortasında sözsüz satsağının oluşumu derecesi saplı ozarı Қуанышты сезініп отырмыз. Біз үшін чоң бақыт деп ойлаймын. Ооба туура карантинге байланыштуу биз мешітке келе албай жүрдүк. Бизге таасир эткени бир кандай десем бир өзүнчө эле кубанычтуу күн да. Бүгүн жума болгондуктан бүт баарыбыз аябай кубанычтабыз. Биз үчүн бул жашоодо эң чоң бакыт деп эсептейм. Анткени жума намаз күнү бул ыйык күн. Азыр өзүмдү аябай бактылуу сезип турам. Мындай сөз менен айтып бүткүз, бул жүрөктө аябай сонун эң чоң жарамды неме десем болот, дарылат деп ойлосом болот. Алла Таалага көп мактоолорду айталы, көп шүгүрлөрдү айталы. Ушу аз-аздан болсо дагы ушинтип ибадаттарыбызды мурунку калыбына келтирип атат да. Алла Таала ушу ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Эми мечиттин ичинде канчалык тартипсиздик кылдык элек, ошонун баардыгын ушул 3 айдын ичинде билдик деп ойлойбуз да. Мечитке келбей, үйдө кылып аткан ибадаттарыбызда үйдө отуруп алып ушундай көп дуаларды кылып, Алла Таала ушу жашообузду мурунку акыбалга алып келсе экен, ушу күнөөлөрүбүздү кечирсе экен, ушу биздин ушундай тартипсиздик кылгандыгыбыздын себебинен Алла Таала ушундай акыбал түзүп берди деп, ушундай баардыгыбыз сезсек керек. Ушу ар бир мусулман ушул мечитке келип ушинтип намаз окусак жакшы болот эле, бирибизге дуа кылсак жакшы болот эле деп ар бир мусулман ушундай ойдо болду деп ойлойм да мен. Башкача бир сезимдер келди да, ушу жамаат менен окуган намаздын баалуулугун билдим. Көз жашым азыр ушу жеринде турат да. Ушу ыйлабейин деп турам азырчы. Аллах Таалам ушул кылган таат ибадаттарыбызды кабыл кылган болсун иншалла. Аллах Таалам ушул жума намазынын урматына, ушул ыйык жума күнүнүн урматына бардыгыбыздын билип билбей кылган бардык каталарыбызды, күнөөлөрүбүздү кечирсин иншалла. Анан негизги маселелерден бирөөсү бүгүн кээ бир туугандар өзгөчө жакшы тартипке баш ийип, жакшы намаз окугандар болду. Кээ бирөөлөр жакшы эскертүүлөрдү аткарды, бирок аткарбагандар дагы көп болуп атат. Ошолорду эми биз мусулмандар катары жалпы мусулман тартипти сүйгөн киши да негизи. Ошол тартипке баш ийишибиз керек да. Биз Кур'ан-ы Каримде дагы айтылгандай, о иман келтиргендер Аллага, пайгамбарына жана улил амр, башчыларыңарга баш ийгилер. Биздин азыр муфтияттан буйрук келген, мисал муфтибиз ошол бардык талаптарды ишке ашыргыла деп буйрук деле чыккан муфтияттан. Ошого жараша биз иш алып барып атабыз. Эми жамаат менен окулган намаз өзгөчөлүгү, мисал пайгамбарыбыздын хадисинде айтылат, жалгыз окуганга салыштырмалуу 27 эсе көп сооп берилет дейт да. Ошондуктан жамаат менен окулган өтө жакшы. Бирок мына азыр пандемияга байланыштуу биз ошол мамлекет тарабынан, ошол эле учурда биздин муфтиятыбыз тарабынан берилген чектөөлөрдү ишке ашырышыбыз керек. Буну кылбасак болбойт да. Бул тарыхта болуп келген нерсе. Керек болсо ошол Меккедеги эмелер дагы жабылган мурдачы. Бирок эми азыр Кудайга шүгүр ал жактагы ачылды. Мына азыр бардык жерде эле көрүп атабыз, дүйнөнү бир телефондун ичинен көрүп атабыз да. Дүйнөдө дагы ошол эле абал болуп атат. Бизде дагы ошол себептен бардыгыбыз биз сактанышыбыз керек. Сактаганды Кудай таалам сактайт да иншалла.